إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Allah Taala barımızda özüne bolğan jana elçisine bolğan imanга, taqvalılıkka bekem kılgan bolsun. Bul cinsi gariza, bul jinistік katnaş erkekler ortasında bol oturgan bolsa, bul öte jaman bir til algыс ıplas iş. Adam balası tarixta bir jolu bul күнөгө түштү. Tarixta bul işti jasap көргөндөр boldu. Azırkı zamana kelip erkek menen erkekler bolup, ayaldar menen ayaldar bolup, insandık tabiatка tuura kelbegen bul aram ıplas işti jasagandar, ушул жолго түшкөндөр биздин элдин арасында да пайда болду. Аллах Таала Лут пайгамбардын коомуна мындай айткан: "Силер мына ушундай бузук ишти жасайсыңарбы? Мындай бузук ишке силерден мурда ааламда бирөө да батынып жасаган эмес эле, ушундай шерменделик бузук ишти жасайсыңарбы? İnnekum lata'tunar rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qawmun musrifun." Siler jinistік katnaşыңарды erkekler menen kılıp jatasыңар. Таза аялдарыңарды таштап, силер чектен чыккан коом болдуңар деп Лут пайгамбар коомуна мына ушундай осуят насаат кылган экен. Лут пайгамбардын коому өздөрүнүн таза табияттарынан чыгышып кетишкен эле. Алар шахваттарын адам баласынын табиятына туура келбеген таза эмес ыплас жолдору менен кандырууга өтүшкөн эле. Ислам жолунан башка ар кандай жолду инсан тандай турган болсо, ушундай ыплас таза эмес жолго өтүүсү табигый эле нерсе. Lut пайгамбардын заманында аялдарды таштап эркектер менен jinsi мамиле кылган таза эмес адамдар жетишип чыккандыгына таң кала турган болсок, азыркы убакытта мына ушундай ыплас иштерге адамдар таң калбай калды. Ислам жолунан четке чыгуу менен инсан таза эмес ыплас адамдардын катарына түшүп калат. Азыркы кезде кээ бир мамлекеттер, Дания мамлекетинде же ушул сыяктуу Европа мамлекеттеринин биринде эркек менен эркек үйлөнүп жашоосун мыйзамдаштырып берди. Кала берсе эркек менен эркектин никеден өтүп жатканын расмий нике деп жарыялашты. Лут пайгамбардын коомунда дагы мындай расмий нике деп айтышкан эмес эле. Азыр бул нерсени мына ушул ыплас ишти маданият көрсөтүү аракетинде жүргөндөр дагы бар. Бул ыплас эркек менен эркек мамиле, бул ыплас эркек менен эркек мамиле кылуусуна адамзат тарыхта бир жолу Лут пайгамбардын коомунда чыккан болсо, түшкөн болсо, азыркы кезде эркек ошол аялдар мына ушул таза эмес ыпластык даражасына чыгып жатат. Бул дүйнө жахилият тарыхын аралап, бул дүйнөнү жахилият тарыхы аралап айланып жүргөнгө окшойт туугандар. Биз жахилиятты тарыхый бир баскыч деп билбейли. Аллахтын көрсөтмөсүнөн, Аллахтын буйругунан тыйган нерселерден четке чыгуу, көрсөтмөсүнөн чыгуу менен инсан дагы айтабыз айвандар кыжаалат боло турган, бир коркуп кала турган абалга түшүп калат экен. أقول هذا القول أستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de bizge çeyin жашап өткөн элдер тууралуу, алардын пайгамбарларына кылган мамилеси тууралуу бизге Kur'an-ы Kerim'de көптөгөн сүрөлөрдө, көптөгөн аяттарда бизге айтып берген. Анткени алар деле биз сыяктуу адам болгон. Биз да алар сыяктуу эле адамбыз. Эгер бул коом деле чектен чыга турган болсо, өткөн коомдордон бир ибрат албай жашай турган болсо, алардын башына түшкөн нерсе, бул үммөттүн дагы, бул адамзаттын дагы башына түшүп калуу деген нерсе болушу мүмкүн. Бул нерседен эч шек санабасак деле болот. Мына ошондуктан Аллах Таала Куранда бизде жакшы нерселерге буйурду. Өзүн разы кыла турган нерселерден, өзүн разы кыла турган нерселерге буйурду. Мына ушундай жакшы иштерге буйурду. Жаман бир ыплас мына ушундай иштерден бизди кайтарды. Misal üçün Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde Allah Teala aytat: "Ya eyyuhellezine amenu la taqrabuz zina innehu kana fahişeten ve sa'a sabila."
O Allah Taalaga iman keltirgендер зынаға жақындашпағыла деген. Зынаға жақындашпағыла. Ал ең жаман бір ыплас, бір жаман бір жол деген. Азыркы кезде мына ушул зына себеп, мына ушул никесиз ойноштуктар себеп, азыр Кыргызстандын өзүндө эле СПИД менен ооругандардын саны 9,5 миңден ашып кетиптир 2019 жыл. Бул өтө коркунучтуу. Бул бир 80%-тан ашык мусулман біз деген бір мамлекетте, бір жерде мына ушундай сан көрсөткүчү болуп атат. Мындан чыкты бул СПИД деген оору грипп сыяктуу эле жайылып атат деген сөз. Муну эми bir дары менен, bir миллиондогон акча менен муну токтотуп калуу болбойт. Муну токтото турган нерсе, муну Аллах Таала Куранда айтты го. Я юхаллазина аману ла тaqrabu зина иннаху кана фахишатан ва сабила. О Аллахка иман келтиргендер, зынага жакындашпагыла, бул эң бир жаман жол деди. Муну токтотуп кала турган нерсе Куран сүннөт. Мына ошондуктан эгер балдарыбызды мына ушул Куран сүннөттө эмне адал, эмне арам, мына ушул нерсенин тарбиясын бере турган болсок, Аллах Таала дүйнө жана акыретте барыбызды иманыбызды, барыбызды жакшылыгыбызды сактап коет. Аллах Таала бардык мусулмандарды мына ушундай ыплас иштерден өзү сактасын, адашып жүргөндөргө Аллах Таала туура жолду көрсөтсүн, барыбыздын билбей жасаган күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин. Валлаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.